Кол чабар болсын. Кутманды кушуба кечиңиздер мен ардактуу теле көрүүчүлөр, баарыңыздар менен бүгүнкү күндө түз эфирде көрүшүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Урматтуу кыргызстандыктар, ар бириңиздерди экрандыга жакыныраак чакырабыз. Себеби дегенде биздин туруктуу көрөрмандарыбыз бар. Азыркы учурда бизде бир гана борбор карабыз Бишкекте эмес, бүтүндөй Кыргызстан 7 дубандан көрүп турасыздар. Баардыгыңыздарга кутман кеч каалайбыз. Шаршембинин жадыраган кечинде Муз Лайф көрсөтүүсү түз эфирде кайрадан өзүнүн адаттагы эфирин баштады. Кызматыңыздарда 1 саат Арген жана Алиман болобуз. Ал эми жогоруда өзүңүздөр эфирди баштаганда эле жарык шаңдуу болгон ырга күбө болдуңуздар. Бул ырды дагы айтып өтпөсөк болбойт. Өмүр бир келет деп аталган чыгарма бир айдын ичинде YouTube платформасында 5 миллиондон ашык көрүү топтоп көптөгөн угармандардын сүймөнчүлүгүнө айланып жаткан учуру. Ал эми дал ушул ырдын аткаруучулары бир туугандар конокко келген учуру бизде ырчым мырзалар Али жана Вали мырзалар конокто. Кол чабуулар келиңиздер. Сиздерди көрүп жатканыңызга кубанычтабыз. Келиңиздер. Биринчи эле эл менен амандашып алыңыздар. Кутман кечиңиздер менен, урматтуу кыргыз элим. Бүгүнкү кечиңиздер көңүлдүү улансын. Сиздерге да кутман кечиңиздер менен. Рахмат. Экрандан алыстабай жакын олтурабыз. Кызыктын баары алдыда, буюрса биз менен чогуу болуңуздар. Assalamu алейкум. Кеч жарык кыргыз элим, буюрса сыналга жакыныраак отуруңуздар, буюрса кызытабыз бул жагын. Ай баракалла. Анткени биз келип турабыз атайын дебесиз. Жакшы. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү бизде келген коноктарыбыз Али Вали, өзүңүздөр талантына да күбө болдуңуздар. Бүгүн өзүлөрү дагы эфирдин сырткары айтып калышты. Биз азыраак сүйлөйлү, бирок көбүрөөк ырдайлычы деп. Биз болгон эфирди ырдап бүтүрүп кетебиз. Себеби дегенде кыргыз эл азыркы учурда жандуу чыгармаларга суусап калды деп бекер да айтылган эмес. Андыктан ардактуу теле көрүүчүлөр, бул эфир кызыктуу болот, өткөрүп жибербеңиздер дейли. Канчалык биз сүйлөбөйбүз, ырдайбыз деп бүгүнкү каармандарыбыз айтып атканы менен, бирок эми баары бир анча сөздөн берип сиздерге суроолорубуздан берип алалы деп атабыз. Эң биринчи эле сурообуз кесиптешим экөөбүз кызыктырган. Ооба. Негизи Али Вали деген ат өзүңүздөрдүн азан чакырылып коюлган атпы, же атайын сахнага ушундай ат менен чыктыңыздарбы? Ошол тууралуу бир аз элге айтып өтпөйсүздөрбү? Бул Али Вали деген ат сахнага, анан өзүбүздүн азан чакырылып коюлган атыбыз Мухаммед Али, Мухаммед Вали. Көз бир тууган агайыныбыз. Экөөңүздөр да эгиз деп дагы ойлогондор бар экен. Көп ошентип ойлошот эгиз. Бирок андай эмес. Жок, бир тууганбыз, агайын. Бир тууган агайын. Кимиңиздер улуусуздар? Мен улус. Сиз улус. Сиз ошондо Вали. Али. Али, сиз Вали. Вали. Ай, баракелде. Ортоңузда канча жаш болуп калды ошондо? 2 жаш. 2 жаш экен, баракелде, жакшы. Анан чындыгында азыркы учурда жогоруда эфирдин башында мен кесиптешим айтып калды. Аз гана убакыттын ичинде өмүр деген чыгармаңыздар чындыгында тагырын айтканда 4 жуманын ичинде 5 миллиондон ашык көрөрманды топтоптур. Бул негизи өзүңүздөргө күтүүсүз болдубу же күтүүсүз болдубу? Бул чындыгында күтүүсүз болду. Биздин жаңы каналыбыз жаңадан ачылып, подписчиги 4000 эле подписчик менен баштаганбыз. Биздин чоң каналыбыз жабылып кеткен, жалпы анан. Ошо 4000 подписчик менен жүктөлгөн каналда мисалы бир айдын ичинде 5 миллион 700 миң көрүүчү чогултту. Кубанычтабыз. Эми ушунча көрүүчүлөрдү топтогон хит чыгарманын жаралуу тарыхына да бир аз кайрылып өтпөйлүбү? Бул ыр кандайча жаралып калды? Кимдин калемине таандык? Кандайча аткарып калдыңыздар? Шабдан Кожобаев менин досум болот. Чыгармачыл жаатта таанышкан досум. Ошо Шабдан Кожобаевдин калемине таандык. Сөзү. Сөзү. Башынан көптөгөн сыноолорду өткөзгөн, буюрса сапарда жакын күндөрдө келип калат. Ал досум дагы өзү өмүрдү дагы өзү дагы аткарып ырдайт, буюрса анан жакшы жаңылыктар болот. Бул ыр жаралганда көп болгон негизи. Ошону эми ал жак бу жагын карап, тактап, көңүлгө толгондон кийин анан жакшы кылып ырдап чыктык, жакшы кетти. Купулуңуздарга толгондон кийин. Купулга толгондон кийин жакшы кетти, бирок Казакстандан дагы эмелер болуп, Казакстанга да алды өмүрдү. Өзбекстандан алды. Өзбекстандан жакында барып клипке түшүп келдик, дуэт ырдадык. Өмүр кыргызча, өзбекче варианты тез күндө клипи да чыгат буюрса. Өзбекстанда да жакшы. Кыргызстанда да жакшы, бирок жакшы болот азыр. Эң жакшы ооба, өзүбүздүн гана мамлекет менен чектелбей, коңгулаш өлкөлөрдө дагы биздин ырларын жаңырып жатканы албетте сүйүндүрөт. Анан өзүңүздөр айтканда эми сиздерди бүгүн көбүрөөк ырдаталы деп турабыз. Келиңиздер, сонун бир чыгарма сураналы. 2 чыгарма сураналы. Ооба, кайсыл чыгарманы аткарасыздар? Бул чыгарма ошо Шабдан Кожобаев досумдун калемине таандык Күндөр өтөт. Күндөр. Убактылуу конокпуз деген ырын бир ырдап берели.
onokpuz, eriten ele urbaktarga aytuluçu jomokpuz. Sınov beri sınap jattı turmuş bizdi kamçılap. Bilinbesden ömür çirkin soğusu yaktı akıba. Bugün barbız bulca şoğlu ubaktulu onokpuz, eriten ele urbaktarga aytuluçu jomokpuz. Sınov beri sınap jattı turmuş bizdi kamçılap. Bilinbesden ömür çirkin soğusu yaktı akıba. Ata suranamın öz ulumdu geçirgin. Meni oylap günüdün oyga battın ezildin. Yaşlık kıldın, maslık kıldın, düşündödüm turmuştum. Bilip bilbe kançalagan hatalardı getirdin. Bugün barbız bulca şoğda ubaktulu onokpuz, eriten ele urpaktarga aytolucu jomokpuz. Sınov berip sınap jattı turmuş bizdi kamçılap. Bilinbesden ömür çirkin susu yaktı ağla. Bugün barbız bulca şoğda ubaktulu onokpuz, eriten ele urpaktarga aytolucu jomokpuz. Sınov berip sınap jattı turmuş bizdi kamçılap. Bilinbesden ömür çirkin susu yaktı ağla. Баракелде. Болсын, баракелде. Ашып беребиз. Ооба, сонун ушундай жандуу музыкадан ар бирибиз рахатталып, Ооба. өзгөчө эргүү менен уктук окшойт. Ыраазычылык билдиребиз сиздерге. Анан албетте чындыгында мындай жандуу үндү уккан башкача бир, Ооба. сезимдер дүрүкүрөп, анан ушул ырдаган ырыңыздын эле жаңында бир текстинде байкадым, сөздүгүндө турмуш бизди камчылап деген. Сиздердин ырдаган ырларыңыздын көпчүлүгү эле баягы муундурлар окшойт деп калдым, э? Турмуш жөнүндө шаңдуу чыгармалар барбы сиздерде? Шаңдуу чыгармалар бар. Шаңдуу чыгармалар дагы бар. Жакшылыктарды аткарып Жакшы, жүргөн той топурларда бара турган. Негизи кесиптешимиз суроосуна жооп берип өтсөңүз болот биринчи. Бул эми биздикин басымдуу бөлүгү ушул, ушундай Басымдуу. таасирдүү ырлар. Аха. Дагы бир кыскача суроо болсун. Бирөөңүздөр алып баруучусуз дагы, э? Канча-мынча сүйлөп калат экенсиздер, э? Сиз тойлордо. Тойлордо. Ошон үчүн сиз сүйлөсүн деп аткан турбайбы анда бул жа. Мен ырдап эле турайын деп. Тойлордо мен ойноп берем да бул жакта. Жакшы, баракелде. Анда көп узатпай эле биздин көрөрмандарга да чындыгында жагып атат болуш керек жандуу чыгарма менен. Бир шаңдуу чыгарма сураналы. Мүмкүн биз кесиптешим экөөбүз турагал бийлейбизби, Айтор? Биз бийлете турган. Шаңдуу чыгарма. Капури кылат карасыздар балай Боло берет. Эң башкысы шаңдуураак болсун. Кандай чыгарма бар? Бейтаныш кыз деген чыгарманы. Бейтаныш кыз. Бейтаныш кыз. Баракелде. Авторлук чыгарма бул дагы. Келиңиздер анда. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер үчүн болсун.
Миңсаулым. өзгөчө жаркыратып шаңга бөлөгөн Ооба. сиздерге ыраазычылык билдирели. Мен кесиптешим бийлегенге аз эле калды окшойт деп атам. Баягы репертуарыңыздарда случайно таластык кыз деген чыгарма жок беле? Мен кесиптешим таластан болот өзү. Жетпейби? Бийлей калайын эле дейт, бирок жетпей атат окшойт бир аз. Талас кыз даярдап турат окшойсуздар ошо. Жакшы. Негизи сиздердин чогуурдаганыңыздарды бир канча жылдар мурун эле социалдык тармактардан көрүп баштаганбыз. Анан элдин да купулуна толуп баштады. Бул ой качан башталды? Чогуурдаш керек экенбиз деген же кичинекейиңиздерден эле ушинтип чогуурдап чоңойгонсуздарбы? Биз мектепке бара электен астымен ойнойт элем. Бизден атамдын байкеси, атам ненелери бизде канда бар да. Үй бүлөбүздө бар музыканттар. Мени көрүп биз ошол окуп жүргөндө эле бул жактагы үйрөнгөн. Кичинекей кезибизден эле ойноп жүрөбүз. Клавишаны ошону сиз да ойнойсуз. Бул дагы ойнойт. Сиз да ойнойсуз. Бул ошондо мектеп кезинде эле. Мектеп кезинде. Мектепке канчанчы класста баштадыңыздар ойноп? 99-njy. 99-жылы ошондо ойноп баштагансыз клавишада, э? Сиз өзүңүз барып үйрөндүңүзбү же көрүп эле баягы тубаса талант деп коет го бизде кыргыз? Тубаса талант бул, э? Атамдан үйрөнүп, байкемден үйрөнүп ошондой эле. Кийин атайын музыкалык билим алдыңыздарбы ушул Жок, жакта? биздики ошол укканыбызды ойноп эле кетебиз. Баягы орусча жалпак тил менен айтканда самоучка деп коет го, э? Самоучка. Өзүңүз эле үйрөнүп эле. Негизи самоучка өзүнөн өзү үйрөнгөн адамдар тубаса таланттар булар немелер да? Кандай десем баягы чыныгы таланттар болот да бул инсандар. Анан бир нерсеси булар адамдын слуху күчтүү болот. Ооба. Чындыгында. Чындыгында эле ооба, сиздерге рахмат. Анан өзүбүз бүгүн коноктору сурангандай эле кайра-кайра да талдап атабыз негизичи. Кийинки чыгарманы деле көп узатпай сураналы сиздерден. Кийинки чыгармага кезек берсек. Чарчап калган жоксуздарбы? Жок, Ошону сурап коелучу. Чарчасаңыздар сүйлөтөлү деп. Биз чарчабайбыз. Чарчасаңыз да биз ырдап туралы деген. Биз көнүп калганбыз. Анан кече эмес мурунку күнү 16-сентябрь күнү бул ырдын тушоосун ЛТР каналынан өскөнбүз. Бул ырдын темасы дагы эле тактала элек. Буюрса элге койгонбуз, эл тараза эл сынчы, эл Аты коюлу эле экен. Аты коюлу эле экен. Азырынча аты жок чыгарма болуп аткан экен. Азырынча мүдүрүлдүм, бирок досум сынбадым деп атап атабыз. Бул дагы ошол Шабдан Кожобаевке таандык. Аткаруучусу, оюнчусу биз. Келиңиздер анда эмесе агайниден жап жаңы ыр болсун. Келиңиздер биргеликте көп алып анан кийин ат коюу жагынан ойлонот окшойбуз. Ооба. Vardı gördüm, yoktu gördüm yaşadı. Ökünbemin biri de canı yaşadı. Yazılıptır mangayıma sunolar. Baracatam uzun uzun yollarda. Yazılıptır mangayıma sunolar. Baracatam uzun uzun yollarda. Müdürüldüm bir aktasım sınmadım. Keyde güldüm, keyde dostum yıladım. Yaşap yatan yalan yaşa ömürde. Şındıktı menlerim benim ırdadım. Yazılgan ben sınalar basınmadım. Keyde güldüm, keyde dostum yıladım. Sabır kıldım, bendeminde aylaca. Türün gördüm, bu yaş oldu adamdı. Vakit degen bilsen dostum den soluk. Takşaldıma vurulup da soğulup. Yaşı günler gelip bir gün işenem. Yaşlıkların kalar
eкен токтолуп. Жакшы күндөр келет бир күн ишенем, жаштыктагы калат экен токтолуп. Мүдүрүлдүм бир актасын сынбадым, кээде күлдүм кээде досум ыйладым. Жашап жатам жалган жашоо өмүрдө, шындыкты мен ырым менен ырдадым. Жазылган мен сынааларга сынбадым, кээде күлдүм кээде досум ыйладым. Сабыр кылдым пендемин да айла жок, түрүн көрдүм бул жашоодо адамдын. Баракелде. Азаматсыздар. Чындыгында талантыңыздарга, өнөрүңүздөргө сөз жок кесиптеш. Клавишаны дегеле ушундай мыкты деңгээлде ойноп өткөнсүздөр. Андан тышкары ырдаган үнүңүздөр, жандуу чыгарма бир линияда келет экенсиздер мындайча айткандачы. Сонун. Негизи өзүңүздөр жогоруда да айтып өттүңүздөр, бул тубаса талант. Чоң атам, атам ырдачы деп. Анан бул негизи баягы туугандардан бардык таланттар экен, анан чоң сахнага атайын ырдап чыккандар болдубу? Чоң сахнага жок. Ырдап чыкпадым мындай. Той кызматтарда. Тойлордо чыктым. Той кызматтарда, жакшы. Анан бул чыгарманы аткарардан мурда дагы кесиптешим сурап калбады, чарчап калган жоксуздарбы деп. Анан баягы эле той топурга кайрылып келеличи. Той топурга барганда эми ал жакта азыр тынбай ырдаган учурлар да болот. Кээ бирөө клавиша менен антракты, жарым саат антракты ырдап салган учурлар дагы болот. Бир тойдо канча ырдаганга жетишесиздер өзү негизи? Мисалы сиз клавишада барып ойноп берет экенсиз, алып барат экенсиз. Той 6-да башталган болсо, ар бир тостон кийин 2ден ырдап беребиз. Ар бир тосттон кийин. И антракты дагы бардын жандуу үн менен. 12-че ырдайбыз. 12-ге чейин. 45 мүнөткө айланып кетет бизде. Жарым саатчыга эфирибиз эч нерсе деле болбойт. Оштеке деле болбойт экен. Анда дагы ырдаган. Анда ырдай Тамаша. Чынында дагы бир кыскача суроо болсун. Ошолдо ырдагандан кийин эртеси күнү кыйналып калбайсыздарбы? Баягы эми связка деген нерсе бар, отуруп калбайбы? Балким жумуртка чечсиздер, билбейм. Жок. Эчтеке. Үндү биз эч кандай эме этпейбиз, тарбиялабайбыз. Биздики ошо тубаса талант болгондуктан живой музыка менен ырдагандыктанбы билбейм, көнүп калганбыз. Бизде бүгүн тойдо болгон болсок, анан эрте менен эрте саат 10-11ге дагы кыз узатуу жакы. Кайра күндүз эле. Күндүзгүгө, анан ошонун эле кечкиси дагы кете берет. Анда антракт уланта алганда Анда трошка эчтеке болбойт. кийинки чыгармага айтсаң. Анда ошол тойлордон жаңыртып жүргөн чыгармалардан элибизге көбүнчө жаккан антрактарда ушул ырлардын көбүнчө суралат. Тамара деген кавер бул дагы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер да жоң гана көрүп отурбастан биз менен чогуу бийлесеңиздер да болот, Экранын артына барыңыздар, бизге чакыралы анда. Кеттик. Kadamın basıp dana dana, gelesin sulu kız Tamara. Çalamın senin için gitara, Tamara, 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 hey, Libanli.
көрүүчүлөр андан кийин Тамара аттуу айымдар дагы өзгөчө чыргап калды окшойт бир, Ооба, Тамара болгуңуз келе жокпу? Тамара оолум келип кетти ушул жерден. Жакшы. Сонун чыгарма болот чындыгында. Сиздерди эми биз токтотпой эле ырдатыбыз келип атат. Эми сиз өзүңүздөр жогору айткандай эле 12-ге чейин ырдайбыз деп атасыздар, эртең менен туруп дагы бар ырдайбыз деп атасыздар. Ырдата берет элек, бирок тилекке каршы убакыт учкан куш дейт. Убакыт саатыбыз дагы билинбей эле аягына соңуна да келип баратат. Анан сиздерге азыркы учурда биз эки микрофон берейинге учур келди окшойт, Жалпы көрүп турган телекөрүүчүлөргө кайрылып койсоңуздар болот. Телекөрүүчүлөргө, жалпыңыздарга ден соолук каалайбыз. Чоң рахмат, анан учурдан пайдаланып ушул бизге колдоо көрсөтүп келе жаткан агаларыбызга, устаздарыбызга, агайларыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Эң негизгиси күз өтүп барганда соц тармактан катталуучуларыбыз, жакшы ой пикир калтырган, комментарий жазган жалпыңыздарга терең ыраазычылык, сиздерден аябай ыраазыбыз. Сиздердин колдооңуздар менен Кудай буйрса дагы талыкпаган эмгектин артынан иштейбиз буйрса. Рахмат чоң. Ушундай таланттарды чыгарып аткан сиздерге дагы рахмат. Рахмат. Ишиңиздерге Өзүңүздөр ийгилик. өчпөсүн, тунук эфир. Ушундай таланттарды баалап чыгара бериңиздер, рахмат. Сиздерге дагы рахмат. Билдиребиз. Ушундай алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп келип, Ооба. сонун чыгармаларды биздеге аткарып бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. чындыгында. Чыгармачылык бийиктиктерди багындыра бериңиздер, эргүү каалайбыз. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, бизде Муз Лайф көрсөтүүсүнүн алгачкы жарым сааттык коногу жогоруда өзүңүздөргө болгондой бардыгыбызга сонун маанай тартуулаган ырчы мырзалар, бир туугандар Али жана Вали мырзалар болду. Ал эми биз эфирибизди алды карай улантабыз. Ооба, жогоруда бир жагымдуу чыгарма кезек берели. Сиздер үчүн аярымыз ырдасын доолор кабыл алыңыздар.